Кадыр Сабирдинович, азыр өзүңүз белгилеп кеттиңиз, элдин мындай толук кандуу дарылануу үчүн 250 сом аздык кылып атат атасызда. Мен карап чыктым, 235 сомдон 257 сомго чейин туура келет экен бир жаранга. Канча болсо туура келет. Анан мына азыр Минфиндин өкүлү турат. Эгер болсо мына азыр жакында биз бюджет келет 25-жылдын. Быйылкы жыл же болсо мына июнь айында өзгөртүүлөр болуп, себеби элдин саламаттыгы бардык нерседен жогору туруш керек да. Себеби биз ар бир адамдын жашоосу үчүн көп нерсе маселелерибиз бар, но бирок биринчи орунга ушул маселени коюшубуз керек. Сиздин өзүңүз сунушуңуз кандай? Жалын Пазович, чоң рахмат. Мен жана айтып кетпедимби? Биздин бюджеттен жогорку кеңештен бөлүнгөн акча ар бир жаранга 15.500 бөлүнөт. Алардын ичинен 11-12% гана дары-дармек медициналарга бөлүнөт да. Бөлүнөт. Эгер экономика жакшы болсо, эми үчүн биз Кыргыз фармация президенти создавать эткен себеби ушул бөлүнүп аткан акчага арзан баада сапаттуу алып келгенге да. Мен ойлоп атам, башка өлкөлөрдө саламаттык сактоо жакка чоң акчалар бөлүнөт. Дары-дармекке эгер сиздер айтып аткандан кийин 11% эмес, бизге бөлүнгөн акчанын бир 20-25% болсо, биз азыркыдан дагы бир 2 эсе 3 эсе камсыздайт элек. Анда сиз ошон Венера Калмыковна сунушуну албайлыбы же биз тактоп мына бюджет менен дагы сүйлөшүп комитет менен муну карап бербесек, биздин эми элдин азыр өзүңүздөр билесиздер, көйгөйдүн баары илгери район боюнча бир аптека болчу. Анан бир больница болчу. Азыр район боюнча карасаңыз, эң кеминде 30-40 аптека бар, жеке менчик больницаларыбыз көп да. Эми биз билбейм, тамак жеп эле дары ичип калдык да. Ошон туура мындай ар бир дарынын сапатына, бунун кайсыл нерсеге пайдасы бар, зыяны бар. Биз аны биз элдер, мен деле өзүм деле айтайын, элдерде кээде көңүл бурбай каласың да. Кымбат болсо эле бул пайдасы бар деп эле ошого баратабыз. Бизде мен өткөндө да сизге айткам, бир Арабанда илгерки Союз убагындагы биздин врач бар. Анан балдарыбыз ооруп калса, кымбат дарылар беребиз, дары пайда берген эмес да. Барсак жөнөкөй эле 30 сом, 40 сом, 50 сомдук, 60 сомдук дары менен эле дарылап койгон. Мен эми атын атабай кое берейин ал врачты. Мен айтайын дегеним, биз ошол системага неме, биз эми 70 жыл Союздун системасында бул маселени көргөнбүз да. Бизге эми жаңылык эмес. Биз кайра эле жакшы жагын алышыбыз керек. Эгерде ошол маселе дары каражаттар азымына айтып кеттиңиз, мен жакында Арабанда деле барып көрдүм өзүм көзүм, Эламан аптекасына кирдим, сурадым, бааларды сурадым, дарыларды сурадым. Ооба, мына быйылтырга караганда өзгөрүш абдан жакшы. Эгерде ушул акчалар болсо, ооруканаларыбыздагы элдердин дагы көйгөйү чечилет эле да. Мен эми мына азыр ушул убакыттан пайдаланып, Акылбек Үсөнбековичке, Минфинге кайрылат элем. Бул маселени тез аранын ичинде чечип берели. Бул маселе чечилсе, биздеги болуп аткан маселелердин баардыгы өз ордунда чечилет. Анан өзү каржы жагыбыз кыйналып атсак, продуктабыз кымбат болуп атса, эми дүйнөлүк абалы мындай болуп атат деп, анан дарыбыз да кымбат болсо, эл каяка барат? Жана жакырчылыкка деп мындан мурдагы маселени караганыбызда деле, элибиз кайра ошо жакырчылыкка ушул себептен да барып калышы мүмкүн да. Чоң рахмат, мына азыркы көрсөткөн видео тасмаңыздан көрдүк. Биз эл менен да көбүнчө сүйлөшүп, баарлашканыбызда жер-жерде элдерде уже өзгөрүү бар. Эми биз ошону аягына чыгарып коелу. Баштаган ишти аягына чыгарыш үчүн эми куру сөз менен иштек болбойт да. Сөз айтып атпайсызбы, азыр бир топ мамлекеттерди атадыңыз. Эми андан сырткары чет мамлекеттер бар. Мындай алыскы Канада, Европа мамлекеттеринде дары-дармектер бар. Алар жактагы азыркы жаңы технологияда чыгып аткан дары-дармектер да бар. Анан мен дагы ушул маселеде сизге айтып кетерим. Мына Минфиндин өкүлү да бар, сыма маселеси боюнча. Бизге ата-энелер кайрылып атат. Сизге да кайрылды, Нуржит Кадырбековичке да кайрылды, мага да кайрылды. Биздин республикада азыр 26 киши ала албай атат. Аны
18'i. 8'ine беріп атасы 96 миллион беріліпті. Бұлар ата ененің көз жашын көріп, ішің ауырайды. Алар қаяққа барады? Bir ошол беріп отқан рисдиплом уколу жана флакону кымбат турбайбы? $7874 дейт бирөөсү. Аны алыш үчүн ал бардыгы жаш балдарыбыз экен. Ушул маселени дагы мен ойлойм бул көйгөй, чоң көйгөй. Эми биз элибизге күйбөсөк, бизге башка бирөө келип күйбөйт. Биз өзүбүз элибиздин ден соолугун ойлобосок, биз башка жактан келип ойлобойт да. Ошондуктан мен Венера Калыбековна ушул социалдык өзүңүздүн комитетиңиздин протокол тапшырмасы эртең жогорку кеңешке чыкканда дагы ушул маселени көтөрүп чечип берсе, сизге да өзү кайрылышты, туурабы? Мына жана сымаа боюнча кайрылышты, башка депутаттарга да кайрылып атат, мага да кайрылды. Мына азыр дары-дармек 257 сомго чейинки болуп атат. Бул мунун ичинде реагенттер дагы ушунун ичинде болуп атса, баары кайсыл акча калат? Анан барабыз, коррупция дейбиз. Каерде коррупция десе, соцзащитада дейбиз, ооруканаларда дейбиз. Эмне себептен десең, дарын сатып алып атат. Теги өзү аягын мындай ойлоп карасаң, биз өзү мүмкүнчүлүк ошого жаратып берип атабыз. Ушуну эртерээк чечкенге мен сунушум, балким сиздер менен тыгыз иштеп, bir жаранга канча акча кетилет. Мына сиз 20%га чейин көтөрүлүп берип 22% деп атпайсыз, 11%. Балким ошону да тактап туруп, аны урматтуу президентибиз да колдойт. Себеби бардык региондордо кайрылгандар ушул маселеде кайрылып атат. Рахмат, бул маселени менин сунушум дагы да өрчүтүш керек. Эламан аптекасын өткөндө да сурандым сизге, башка жок жерлерде, алыскы эми район болгондо район борборунда бар, бирок алыскы айыл өкмөттөрдө болбой калышы мүмкүн. Бирок аралыгы алыс да. Аларда бияка келишке мүмкүнчүлүгү жок. Ошол 40 райондун баарын бир иликтеп, эми шаардагы мүмкүнчүлүк бар, жакын. Алыскы райондордо, алыскы айыл өкмөттөрдө да бир карап бересиз деген ойдом. Рахмат. Рахмат, Жалалдин Пайыздинович. Туура маселени көтөрдүңүз. Ошо сыма боюнча бизге да кайрылып атышат. Көптөгөн депутаттарга кайрылышты. Анан кийин сиз айткандай протокол тапшырма боюнча биз ошо комитет менен бириштип, анан кийин ошо жыйынга чыгарсак бул маселени. Алымкадыр Сайдинович, эске алыңыз, сыма боюнча бизде 31 бала бар экен. Бул өтө орфанное заболевание деп коет. Бирок ошо баарына бул дары-дармектер жетпей атат экен да. Ошону эмне бизден кандай жардам керек? Сиздерден дагы сунуштарыңыздарды күтөбүз. Анда Венера Калыбековна, менде сунуш да, ошо СМА будет атпайсызбы? Это получается спинально-мышечная атрофия биздин балдар болуп атат да. Туура айтып атасыздар, бардык депутаттарга, тем более ошол комитеттин мүчөлөрүнө жеке кайрылуулар болуп атат да. Ушул тууралуу Алымкадыр Сайдинович мына ата-энелердин айтымы боюнча элементарный ошолорго керектүү дарыларды биз өзүбүздүн өлкөбүздөн таппайбыз дейт да. Москвадан же башка шаардан заказ кылганга туура келип атат дейт да. Ушулар жөнүндө сиздин маалыматыңыз барбы? Мындай бизге кыскача маалымат берип коесуздарчы, ата-энелер да угуп, биздин ушундай диагнозубуз бар экен, министрде ушундай маалымат бар экен, ушундай бир кандайдыр бир иш-чара көрүлөт экен деп, алар да мындай кичине болсо да бирок жүрөктөрү тынчып калсын. Рахмат сурооңуздарга. Бул боюнча бизде информация бар. ИСМА эмес эле башка ооруларда баягы редко жолуга турган ооруларга дагы дефицитный дарылардын бардыгы башка өлкөлөрдөн чыгып атат, сатылып келип атат. Биздин чоң фарм компаниялар аларды алып келе албайт. Алып келген күндө дагы невыгодный болуп атат. Ал өтпөй эмчи дегенде Алымкадыр Сайдинович, ушундан улам эле суроо да, мына кетип атасыз. Биздин билтеген чоң компаниялар алып келе албайса, анда биздин карапайым эле кантип алышат алар? Эми ошон үчүн кыргыз фармация түзүлдү. Хорошо, анда кийинки мындай суроо болуп атат да. Биз алып келип атабыз. 31 бала деп айттыңызбы азыр статистика боюнча да? Эми 31 эле бала, бизде 31 жараныбыз бар экен да. Өлкө боюнча 7 миллион калкка 31 киши болуп атат да. Ошо 31ди эске алып эле мындай кандайдыр бир билбейм, тендер жок эле алып келип берсек болбойбу, ошолордун учетун эске алып эле. Эмеге 31 баланын 8-өөнү мамлекет каржылайт жана сиздер бөлүштүрүп берген акчаны ошол специалисттер ошо 8-өөнү. Калгандары болсо биз уже алып келели деп биз заказ бердик, заводдон келатат.
бирок аларды биз бекер бере албайбыз. Хорошо, айтып атпайсызбы, ошо 31,8-и мамлекет каржылайт деп. А калганын мамлекет каржылай алабызбы, каржылай албайбызбы? Канча каражат кетет экен ал? Мынакей бизге 100 миллионго бөлүнгөн экен ОТАданчы. А бизге керек 274 миллион биз сураганбыз. Бирок бизге 100 миллион эле берилген да. Туура түшүнүп атам, ошондо дагы калган 23 жараныбызга 274 миллион. 274 миллион берсеңиздер, анда биз ошол бардыгына бекер бере алабыз. Ушундан улам да бир суроо да, өлкөбүздө онкология менен ооруган биздин жаш балдардын саны канча? Жаш балдардын саны азыркы кезде бизге операцияга даяр болуп аткан лейкоздуку, лейкоз деп барганда болот 250 балага керек болуп атат. А так жаштардыкы жылдан жылга өсүп баратат, өсүп баратат. 3000ден 5000ге чейин бир жылда жаңы онкологический диагноз коюлат. Ошонун 30% балдардыкы. 3000ден 5000ге чейин жыл боюнда Кыргызстан боюнча жаңы онкологический диагноздор коюлат. Ошонун 30% бул биздин балдар. Алымкадыр Саидинович, мен сизден сураган элем, ошо бир тагыраак статистика айтсаңыз деп, мен кечирим сурайм. Азыр Рысбек Исламовичтин сөзү болуп ишкен, сөзүңүздү буруп койгон үчүн. Мен сөзүмдү күтүп турайын, ага чейин сөз сизде. Рахмат, Айда Сатбековна. Кезектеги сөз Рысбек Исламович сизге берилет. Чоң рахмат. Урматтуу Алымкадыр Сабирдинович, сиз азыр баяндамаңыз, видеоролик бүт баары дал келеби? Азыркы кезде бүт баары дал келет дагы. Кыргызстан боюнча дары-дармектердики былтыркыга караганда биз дагы карап чыкты бүт баардыгы. Губернаторлорго, акимдерге дагы президент Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен 90-95% заявка берилгендердин баардыгы азыркы кезде больницаларда, 290 оозларда бар. Түшүнүктүү. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда канча аптека бар? Жалпы. Кыргызстанда 85 биздин эл аман аптекасы бар, 3,5 миң менчик аптекалар бар. Эми 3,5 миң менчик аптеканы келечекте эми булар жарымы жабылып кетет болуш керек. Туурабы? Аларды ээлеринен сураш керек. Жок, эми сиздин реформаңыз менен бар эл аман болуп кетет да, туурабы? Жок, мен айтым боюнча эч качан жеке менчик аптекалар жабылбайт. Мамлекеттик аптекалар болот. Экөө тең бермедип, азыркы кезде эң жакшы жери эл аман аптекасында дары-дармектердин баасы кандай болсо, кээ бир аптекалар, жеке менчик аптекалар ошондойго жүрүштү өзлөрүнүн бааларын. Жок, эл аманда кээ бир дарылар жеке менчик аптекалардан кымбат болуп атат. Мен өзүм көрүп чыктым, анан мага врач назначение кылган 2 дарыны мен Кыргызстандан тапкан жокмун. Мен Казакстандан алдырдым. Бизде бир топ фарм компаниялар башка мамлекетке, Азияга кетип калып атат. Ачык мойнубузга алышыбыз керек да, келечеги кандай болот, аны мен билбейм. Тарых көрсөтөт. Анан эми эл аман аптекасыны жалаң больницага ачып атасыздар да, туурабы? Азыркы кезде биздин эл өкүл депутаттары көбү жардам берип атат дагы. Биз больницалардын ичинде, шаардын ичинде ачып атабыз. Эмне үчүн дегенде, аптеканы ачыш үчүн бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Эл аманга бир тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен азыр ачып атабыз. Мынакей Жалал Абадта Жеңиш Токторбаев 2 чоң эл аман аптекасын ачып берди. Ошол эле кезде Ош шаарында мынакей Алишер Кузуев, Базаркургондо Айбек Алтынбеков, ушундай биздин эл өкүлдөр, бизнесмендер, депутаттар көбү биздин муктаждыкты билип туруп, круглый сутка иштей турган. А биз болсо ачыш үчүн бизде саламаттык сактоосунда акча жок болгондуктан биз ССМдерде больницалардын ичинде ачып атабыз. Хорошо, макул. Первичный медицина деген эмне?
Первичный медицинаны эми мен өзүм лектормун, окусам бир 30 мүнөткө, 40 мүнөткө чейин окуйм да. Кыска эле айтып Жок, коюңуз. первичный медицина деген бул деген биринчи адамдар келгенде ошол жерге кайрылышат. Бул деген ФАП, ГСВ, СЦЦ. Экинчи уровени бар, анда айтсаңыз айтып берем. Үчүнчү третичный уровень бар, анда айтып берем. Жо, биринчи ФАПтарга кайрылат дейли, же больницаларга, ооруканаларга кайрылат, 1% эле население барганда кандай болуп калат ошондо айтыңчы? Бир врачка канча киши нагрузка болуп калат? Азыркы кезде биз норматив боюнча өзүбүз карап чыгып атабыз. Муну эч качан каралган эмес 30 жылдан бери. Мурдакы Советтер Союзу убагындагы норматив менен иштеп келатканбыз. Азыркы кезде биз мынакей реформа кылып, жакын арада сиздерге дагы закондарды алып келебиз. Ошондо норматив боюнча Советтер Союзу убагындагыларды биз карап чыксак, бир адамга 15 киши, специалист башка болот да, кардиолог өзүнчө көрөт. Мынакей жаңылыштар стоматолог атат, аныкы дагы бир күндө 15 кишини караш керек. Ошондой эле балдарды дагы 15-20. Бирок бизде дефицит болгондуктан 2 эсе 3 эсе көп келип атышат. Анда биз азыр нормативди киргизип атабыз. Ошол врачтарга келгенде врачтар жетишпейт, анализге жиберет, жана башкаларга жиберет да, туурабы? Рентгенге бар дейт. Анан көбү биздин жарандар жеңил ооруса аптекаларга барат. Фармацевттер ошол жерде жөтөлсөң, грипп болуп калсаң, ангина, жеңил оорулар боюнча. Анан кайрылат, ошол жерде фармацевттер айтат, могу дарыны ичсеңиз, могу айыгат деп, туурабы? Эми биз аптечный пункттарды, чипы, аптекаларды колдошубуз керек да. Эми Эламан аптекасына бир 70-80 километрден келбейт да, региондордо, туурабы? Кандай дейсиз? Оюңузду айтыңчы конкреттүү түрдө. Азыркы кезде цифровизацияга киргизип, биз 1-июлда полностью Кыргызстанга кирип аткан дары-дармектердин баардыгын прослеживаемызга киргизип атабыз. Кайсы дары кирип, кайсы эметилет, кайсы жерде болот, кайсы адамга берилди, кандай болуп назначить этилди. 1-июлга ошо цифровизацияга биз киргизип атабыз. Ошондо биз дагы билип, сиз айткандай, биз билип калабыз, кайсы дары кайсы жерде дефицит болуп атат, кандай назначить болуп атат. Бирок биз Эламанга киргизгенде ал жерде фармацевттерди алып туруп, алар адамдарга түшүндүрүп берет. Кайсы дарыны кандай кылып ичсе, баягы пайдалуу депчи. Жеке менчиктерде биз контролдорду албайбыз. Жеке менчикти контроль кылыштын кереги жок да, кантип контроль кыласыздар сиздер? Эми контрабанда келбейт да, бизде азыр контрабанда менен аябыз күрөш жүргүзүп атат. Сиз ошол мааниде айтып атасыздар. Жок, сиз айткандай эле жеке менчикте фармацевт деген макул эң четке Эламан жок жердечи, фармацевт айтат, башым ооруп келди десечи, өтпөй аткан кымбат дарысын берет. Эми үчүн эле мынакей азыркы дагы уважаемый Жамалин айткандайчы, Араванда башка врачтар 400, 500, 800 сомдук дарыны назначить этип эффект жок болуп атканда, берки 30-40 сомдук дарыны назначить этип эффект жакшы болуп атат. Ошон үчүн булардын бүт бардыгы бизнеске айланып кеткен да, ошону биз токтотуп атабыз. Кээ бир учурда ошондой көрүнүштөр бар, аны моюнга алыш керек. Бул сиздерде деле болуп атат, жеке менчикте деле болуп атат. Биз көрүп атпайбызбы аралашып жүрүп. Анан эми 1 миллиард бул негизи аз. Сиз жана баяндамаңызда айтып кеттик, чет өлкөдө бүт фарм компаниялар менен келишим түзүп келдик деп. Эми чет өлкөдө фарм компаниялар биз 1% болсок керек. 1% түзсөк керек, туурабы? Эми акча каяктан табасыздар? Мынакей быйыл бизде Кыргыз фармацияда 1 миллиард сом бар. Азыркы кезде биз 1 миллиард сомго муктаждык болгондордун 90-95%-ын алып келип атабыз. Бир жылга дары-дармектерди жана мен көрсөткөндө 3 миллиард бөлүнгөн. Бул муктаждыкты жаба албайт. Мынакей күзүндө бюджетти караганда келгенде мен айтам канча дагы каражат болсо. Биз дайыма мынакей жана айтып кеткендей эле СМА дегенди
ошол 31 эле адамга жеткириш үчүн дагы үстүнө 274 миллион бергиле дегенбиз жогорку кеңеште, бирок берилген жок. Ошондой мыселеге айта берсек, абдан көп. Мына противодиабетический препараты, средства их введенияга дагы кошумча 267 миллион сурап атабыз муктаждыктарды. Бул жерде муктаждыктардын ар бирине мына туберкулез шприцке дагы 2,5 миллиард сурап атабыз. Бирок өкмөт акча жок болгондуктан бизге берилген акча менен гана биз азыркы кезде чыгып атабыз. Бизде ата мекендик өндүрүүчүлөрдө азыркы убакта саламаттык сактоо тармагына кандай дары дармектерин чыгарат? Барбы бизде ишканалар? Азыркы жана мен өзүм докладымда айтып кеттим. Ар бир эмеде кандай чыгаргандарын дагы сизге азыр убакыт берип койсоңуздар мен айтып коеюн. Мен жанагы айтып кеткен эң чоң заводдор бар. Эң чоң жакшысы жакын арада мен бар өзүм көрүп кеттим. Бул биофит болот. Биофит болот, 85 наименование чыгарат. Мен аны жакшы кыска жооп берсеңиздер, жакшы билем. Алымкадыр Сабырдинович, мен ал кишилерди жакшы билем. Баткендик ишкерлер туурабы? Мынакей азыркы кезде мен дагы бир жолу кайталап коеюн, биофит абдан жакшы иштеп, бул жерде эң чоң биздеги проблема болуп аткан физрасторлор болчу. 2 айдан кийин биз ачабыз биофитти. 2 айдан кийин ачкандан кийин биздин 7,5 тонна бизге күнүгө керек болуп атат. Аны биз Россия менен Казакстандан алып атабыз, кымбат баада алып атабыз, бирок лизинг деп коет. Бир КамАЗга аз эле кирет экен, жана бутылкалардачы. Ошону чыгарып алсак, мына Медимпекс деген бар, ал Кара Сууда, ал жерде биздин инсулин исприз 5 граммовый, 2 граммовый чыгарып атат. Аюфарм мынакей Токмокто бар, Аралин фарм, Имексти билесиздер, эң эле чоң Имекс азыркы кезде бизде жардам берип атат Кыргыз фармация менен эл аманга. Абдан чоң. Лима фарм бар, Биофарм, Алемфа фарм, Фарманур бар. Мына Фарманур деген антибиотиктерди чыгарып бизге берип атат. Биз булардын бүт бардыгын билесиздер, мурун 20% арзандат, баягы тендерге участвовать 20% болчу, бирок өкмөттүн президенттин указы менен канча болсо дагы биз булардан алып атабыз. 100% кымбат кылып атышат. 100 мынакей 200% кымбат болот. Алар бизге келип атат, менчик производствону силер поддержка кылышыңар керек, мынакей указ бар дегенде алардан биз алып атабыз. Бир эле мына Фарманурдун бир препараты биз 14 сомдон 15 сомдон алып атканбыз, азыр 27 сомдон алып атабыз. Кыргыз индустриядан эмне чыгат азыркы учурда? Кыргыз индустриядан лейкопластыр чыгып атат. Лейкопластыр жана Кореядан алып келгенсиздер аппаратты. Канчага алгансыздар ошону? Ал Кыргыз бул деген частный да, жергиликтүү да. Жок, Кыргыз фармация алганбы? Алган эмес. Кыргыз фармация эмне чыгарат азыркы учурда? Кыргыз фармация эчтеке чыгарбайт. Эчтеке чыгарбайт. Бул Кореядан алган сиздердин тиешеңиздер жок лейкопластыр чыгарган станок. Бизге эчтеке жок. Анын сапаты кандай болуп атат ошо лейкопластырдын? Эми дагы мен сизге айтып атпаймынбы? Азыркы кезде 1 жылга премьер-министрдин указы бар. Канчалык кымбат болсо да алгыла деп. Мурун болсо 20% болчу. Аны отмет этип коюптур. Мынакей 100%, 200% бизге кымбат болсо дагы алар келип кагазын көрсөтүп атат, бизден алышыңар керек деп биз спорт этип атабыз. 102 постановление. Бизге 3 жылда канча упаковка дары келет өзү негизи? Бүт количество 21 миллиард сомго 21 миллиард сомго былтыр келди. 3 жылдын ичинде канча келди негизи? 21 миллиардты 3-гө көбөйтсөңүз 70 миллиард сомго дары-дармек Кыргызстанга келди 3 жылдын ичинде. Примерно, да, 3 жылдын ичинде. Эми билбейм, тарых көрсөтөт кандай реформа болот, кандай жылыш болот. Күтөбүз эми реформаңызды. Рахмат, рахмат.